Өзгөчө жаратылышы менен көпчүлүктү суктантып келген Ак Кайың эс алуу жайы деңиз деңгээлинен 2400 метр бийиктикте орун алган. Кадамжай районунун Үч Коргон Токой чарбасынын аймагына караган бул аймакка 1978-80 жылдары Ак Кайың, арча жана карагайдын көчөттөрү эгилип, Экме Токойдун бүгүнкү күндөгү аянты 200 гектардан ашык аянтты ээлеп турат. Ал эми мындагы ички жана сырткы туризмди өнүктүрүү багытында эс алуу жайына келе турган жол оңдоп түзүүдөн өтүп, жакынкы күндөрү электр жарыгын алып келүү пландары коюлуп жатат. Жылды дары кылганымда Ленинградка барып бир жерде устачылык кылып келип, ошол жерде кийинки бу жерде эс алып калдык достор менен. Келсек анан эң сонун жер, ана эчтеке жок. Ана от жагышка корктук, баягы Токойдун ичинде. Ана ушундай кичине ошол жерге уюштурса болот, болсо керек деп анан ошондон баштап өз лескоздун директоруна барып айттым. Ушундай кылса болот десем, кылса болот. Кылып көрүлөт деп ошону кылып баштагам. 3-4 жыл элди үргөттүк, жолдорду оңдодук. Анан эки эле палатка менен баштагам. Анан кийин 3-4 жылдан кийин бусик элди чыга баштады. Ошондон бери Кудайга шүгүр, азыр 10 болуп калдык. Элдер жакшы келип эс алып атат. Эчтеке бол жок эле да. Өзү келип өздөрү көрүнгөн жерде от жакчы эле. Анан көрбөсүңөр пожарный демелерди. Анан келип өзүм очок куруп, сууларды мынерден 1 километрден суу алып келдим. Шлангы менен. Алып келип кухня кылып, очок кылып элди карап атабыз. Жакшы эле. Кудайга шүгүр эл жакшы келип атат. Мурда ушул өз кадамжайчылар эле келбек эле. Мына Охуна, Хайдарка келип. Азыр эми Баткен, Кызыл Кыя, Ош, Лейла келип атат. Өзбекстандан кичине уже үргөндүлөр келип, тек биринчирем болуп. Абасы таза. Анан баягыдай чимин-чиркей жок. Жакшы эс алып, кечинен эле уктасаң өзүңө келип каласың. Келечеги бар жер. Баткен облусунун эң сулуу жерлери десек болот. Жолубуз начар эле. Биздин акимге рахмат, Токой чарбасынын директоруна рахмат, биздин айыл өкмөтүнө ушулар быйыл жардам берип жолубузду өтө жакшы кылып койду. Көрдүңөрбү? Өтө жакшы болуп калды. Жол начар болчу эле. Эми свет алып келебиз деп атат. Кышкы лыжный база кылса болот бул жердечи. Туристтер келсе болот. Кеңири жакшы жер да. Кышында дагы кар өтө улуу болот. 2 метрге чейин жетет. Ушул жерге ат учан келе албай каласың да. Үйлөрдү салса, душу менен баягыдай. Ондо өтө жакшы болот. Азыр эми заказдан берип койдум, 1-2 домик. Ошолордон боз үйдү көбөйтүш керек. Аттар бар, мындай аттар менен тоолорго чыгышып келеттер. Өткөндө Германиядан келип өтө суктанышып кеттилер. Азыр телефондо сүйлөшүп турам. Өтө жакшы жер экен дешип кетти. Şu elektrik энергиясыга бизге өткөндө аким келип сүйүндүрүп кетти да. Эгер электр келип калса өтө сонун болот да. Анан туристтер дагы көп келет. Анан баягы демелерге батарейка коюп боз үйлөргөчү жылуулайбыз да. Азыр кичине суук болуп атат да. Ошондо бир майдан деле сезонду баштаса болот да, эртерээк эле. Бирок суук да. Эгер свет келсе, майдан баштаса болот. Эки 2015'ten beri bey sayım, жылкы сайым кымыз кылам, самал ичет адамдар. Эс алуучуларга кымыз кылам да. Анан самал ичет. Самалдын мезгили ушул июнь иче. Себеби оттор жаңы чыгат дагы дары болот да.
Анан чөптөр катагандан кийин дарылерге ончо болбой калгандыгы үчүн кымыз кылабыз. Бир күндө канча жолу саат? Бир күндө самал ичкендерге 4 жолу 5 жолу саап берем. Алыстардан да келишет, ичет, жылыга келгендер келип ичет. Бронхитке жакшы экен. Анан ашказан ооруларга полный эле ичек, карын тазалайт экен да. Ак кайыңдын жаратылышыны көрүү үчүн Баткен облусунун аймактарынан сырткары Ош, Жалал Абад, Нарын облустарынан, Бишкек шаарынан эс алуучулар келип кетишет. Соңку жылдары коңшу Өзбекстандан келген туристтердин саны да көбөйүп жатат. Мында эс алуучулар үчүн атайын шарттар түзүлүп, мына мынтип ат минип, ак кайыңдын жаратылышын суктанууга мүмкүн болот. Аккайыңга бек кече келиштин алдынан биякта Аккайыңга келгенге чейин башка эс алуу жайларында көрүп келдик. Гавьянга бардык. Азыр эми бул жерде таза аба экен. Эс алып жатабыз. Биринчи жолу келип жатабыз. Сезимдерди сөз менен айтып бере албай турган абалдамын. Абдан сонун абасы таза экен. Мындай жайлар бизде жок. Болушун абдан каалайбыз. Айрыкча бизде азыр абдан ысык болуп жатат. Ал эми бул жакта адамга жага турган сонун аба ырайып болуп жатат. Адамга жага турган салкын болуп турат. Бул Аккайың эс алуу жерине биз ар жыл сайын келебиз. Себеби бул жердин абасы таза, балдардын ойногонуна шарт өтө жакшы. Ошон үчүн биз ар жылы үй бүлөбүз менен, аяштар менен, достор менен тез келип турабыз. Коз Кыргызстандын эң бир сонун жаратылыш эс алуу жери. Биз бүгүн келдик, эртең менен Кызылкая шаарынан келдик биз. Студенттерди алып келдик, ата-энелер. Бул жакта биздин баягы табиятты суктандырат да, негизинен аябай баягы арчалары, абасы таза дегендей. Аябай кооз жер негизи. Мен Бишкектен келдим, бияка өзү арайын келип калдым. Бияка биринчи раз келгеним, жакты бияка эле сонун экен. Ошо. Эмнеси менен жакты? Бияк природасы сонун экен, сулуу, красивый дегендей. Негизинен бул жерлер биздин ата бабаларыбыздан бизге мурас болуп калып келатат. Биз дагы мындан ары ошо өзүбүздүн балдарыбызга, урпактарыбызга жакшынакай арчаларын карап, тазалыктарын карап, кийинки урпактарга биз ушундай жакшынакай кылып өткөрүп бериш керек. Керек болсо ушундай жакшы арчаларды эгип, мындан ары да жашылдандырып, шарттар түзүп беришик. Biz kelgende maşinadan түшкөндө эскертебиз. Таштан таштабагыла, тамектин чексеңер өздөрү койлуп урналары бар, ошолорго таштагыла дейбиз. Эми элчилик экен, анан кичинен эме, бирок тазалык сакташыбыз керек да негизичи. Токой эми элдин байлыгы да бучу. Азыр турган жерибиз Кадамжай районунун Оразбеков айылынын Шибели деген айыл немеси жайлоосунда жайлашкан. Кайдарканын перевалынан бул жерге чейин 14 километр. Үчкоргон Токой чарбасына карайт бул жер. Келбе салыңыздар. Бар жок шаттары бар. Самал бар, каймак, курут, май дегендей. Хавасы таза. 2 саат уктасаңыздар өзүңүздөргө нормалдуу болуп каласыздар да бул жердечи.